Достор, кыргызмын деп сыймыктанып жүргөн ар бир уул, ар бир кызга кайрылат элем. Арыз эле чындыгында Айкөл Маңас Нурпак экенибизге, кыргыз болуп калганыбызга, сүйүнөбүз го салт санаабызга, ынтымагыбызга, бир башыбызга иш түшкөндө бир муштумдай түйүлгөнүбүзгө сыймыктанабыз. Анан мен кайрылайын дегеним, эмнеге биз өзүбүздүн тилибиз менен сыймыктанып, ошону карманып, намыстанбайбыз деп кайрылам дайыма. Мен аракет кылып атам акыркы 2-3 жылдан беричи. Сиздер дагы аракет кылып жатасыздарбы? Мисалга, эмнени айтып жатам? Мисалга азыр ар бир адамдын сүйлөгөн сөздөрү баардыгы орусча сөздөр кошулуп турат. Бирок орусча аралаштырып сүйлөп атканыбыз өзүбүздү деле баягы намысыбызга дагы безибизге да сайбайт, көнүп калганбыз. Ойгонбойлу деп айтат элем. Бул тил деген өтө чоң роль ойнойт биздин улут болуп калышыбызга, мекенибиздин сакталышына. Ошо тил сакталып келген үчүн ушул кылымга чейин кыргыз эли жашап келдик. Эгер тил жоголгондо биз илгери эле жок болуп кетмекпиз. Ошо ата бабаларга даңк, алар деле башка улуттар менен аралашып жашап келген, бирок тилибизди сактап калган. Анан биз акыркы кездерде орус бир туугандар менен, адам балдары баарыбыз эле бир тууганбыз да. Ошолор менен акыркы бир 100 жылдыкта аралашып жашап калдык бир кылым. Ошондо бир кыргыз тилибизди жоготуп бараткандайбыз да. Айтайын дегеним, мына азыр баардыгы эле качество дейт. Сапат деп колдонгон адам жок. Сапат начар угулабы, качество жакшы угулабы, мисалга да. Дайым эле айтып жүргөн семья. Азыр үй бүлө деген адам жок, семья. Азыр менин үй бүлөм дагы семья ачкыч деп сүйлөшөт. Ключ деп. Ключ каякта калды, машинанын ключу каякта деп. Мен да кайрылып калам. Биз качан ключтеч эле, ачкыч эле деп айтабыз го. Келгиле ачкыч дейли. Үйдүн ачкычы каякта, машинанын ачкычы каякта. Анан байкуш дүкөндөр неге алар магазин болуш керек? Алар жер Россияда турбаса, Орусияда турбаса, Кыргызстанда турган ар бир дүкөндөрдү биз магазин деп атайбыз. Магазинге барып келе койчу деп. Анан өзүбүз балдарыбызга, жакындарыбызга, туугандарыбызга өзүбүз кыргызча сүйлөп, кыргызча айтсак алар да кыргызча айтат да турабы достор. Ошондуктан кошуналар дагы азыр баардыгы сосед кошуна калбай калды, өкүнүчтүү. Жалган айтып атам достор. Баардыгы эле жерде биздин соседдер деп айтышат да. Ошондуктан келгиле достор, аракет кылалы. Өзүбүздүн тил аябай уккулуктуу, анан бай. Анан азыр мен деле орусча сүйлөп калдым да, аралаштырып по пути, может быть деген сөздөр аралашып кетет экен. Анан өзүмдү күнөөлөйм, эмне эле болуп атам мен депчи. Ушундайга чакырат элем сиздер да, келиңиздер, тилибизди сактап калалы. Сактап калалы эмес, тилибизди өнүктүрөлү десем туура болот. Биздин тил сакталган тил, ата-бабалар бизге сактап берген. Жок, туура эле айтып атыр, сактап калышыбыз керек экен. Өнүктүрөлү дегенибиз туура эмес экен достор. Өнүккөн тил биздин, өнүгүп, анан дагы биздин тил аябай жакшы тил. Мисалы үчүн чет тилдердеги сөздөрдү кыргызчалаштырып алабыз, өзүбүзгө ылайыктапчы. Мисалы, Япон элин Жапон эли дейт. Биздечи Москваны Москва дейт. Ата энелер ушинтип айтып келген. Москва деп эле, Москва кандай эле? Москва дейт, Москва. Мен англисче айтып кетем окшойт. Москва дейт. Ушул сыяктуу сүйлөгөндү жактырат элем. Бул апалардын тили деп Түгөлбай Казаков атабыз дагы айтып калды эле. Акебиз, байкебиз. Ошо Түгөлбай Казаков атабыз дагы аябай элин, мекенин сүйгөн, улутун сүйгөн адамдар. Ошондуктан баардыгыңыздарды, урматтуу достор, урматтуу Instagram катышуучулары, көрүүчүлөрүм, катталуучуларым, баарлап аракет кылачы, суранычым сиздерден. 1-2 жылда өзүбүзгө калыбызга келип калабыз да. Орусча сүйлөбөй, орусча сүйлөгөндөрдү жаман көз менен карап, ойбой кыргызча эле сүйлөйлү деп. Орусча сүйлөйлү, тил билген жакшы. Бир сүйлөмдү толук орусча сүйлөсөк болот. Анан кыргызча сөзгө эле орусча сөздөр сүйлөшүп, анан орусча сөздөрдү кыргызча кылып алганбыз го. Ошондуктан кыргызмын деп сыймыктанган ар бир уул, ар бир кыз сиздерден суранам. Эгер кыргыз экениңер чын болсо, сыймыктанганыңар чын болсо, мага жардам бериңиздер, тилге жардам бериңиздер. Мага дегеним ошол менин көтөрүп аткан сунушумду колдоңуздар деп айтат элем. Кандай дейсиздер? Комментарий калтырыңыздар. Кыргызча сүйлөйлү достор.